Мектеп директорлары, анан бала бакча, главврачтар барат дедиңиз, туурабы? Тапшырып коюп убактылуу барат. Баягы админ ресурс деп атабыз го. Сиз кепилдик бере аласызбы? Мисалы үчүн кол астындагы мугалимдер ошол шайлоо учурунда алар үчүн бир эле мугалимдер эмес, колунда окуп аткан окуучулардын дагы ата энелери жүгүрөт, жүгүрбөйт. Жок, алар өзүнүн гана кадыры менен барат деп ишене аласызбы? Эми кепилдикти бир гана Кудай өзү эле билет го, биз ал бере албайбыз. Бирок мен тактан айта алам. Кыргызстан мамлекети 30 жылда өзүнүн башынан көп шайлоолорду өткөздү. Бара-бара көч оңолот дегенде эле биз дагы оңолуп, ушул шайлоо системасы жаңыланып, ушул коррупцияга, ар кандай подкупка, керек болсо форма дубаларга жолдомо тосуп, алдындайга жол бербей, жакшы болуп келатабыз. Мен ойлойм, тем более врачтар, тем более тиги биздин мугалимдер, алар башкаларга үлгү катарында мындай нерсеге шакка барбаш керек. Анткени көрүп атасыздар, акыркы эле убактарда мына керек болсо депутат болуп өтүп келгенден кийин деле бул нерсе козголуп калып, мындай последствиялары бардык элге эле жалпы маалым болуп калды да. Мен ойлойм, мындайга барбайт. Тем более врачтар дагы, мугалимдер дагы ал үчүн атайын органдарда катуу иштейт, ЦИК дагы, биз дагы бул жөнүндө иштейбиз. Эми конкретно гарантировать эте албайм, но биз ошого аракет кылышыбыз керек деп айтат элем. Рахмат. Туура айтасыз да, негизинен мен колдойм. Туура билимдүү адамдар барыш керек. Бирок директор эмес, мугалимдер, врачтар жөнөкөй баягы мисалы үчүн ошол жерде тарбиячылар барса болот да. Ал эми баягы руководящий, ошо башкаруучулар, директорлор менин эгер сунушта кабыл алсаңыздар, эми албетте көпчүлүк менен чечилет. Андан сырткары мына жогоруда айттыңыз да, муниципалдык өзүн өзү каржылаган ишкана бара албайт дедиңиз. Мисалы үчүн мен ошол жылуулук камсыздоо ишканасында 4 жыл эмгектенип келдим. Бюджеттен вообще каржыланбайт да. Болгону жергиликтүү бийлик көзөмөл гана кылат. Себеби биз болгону жылуулукту сатабыз, сатып ошону өзүн өзү каржылап, ошондой эле кетет да. Бюджеттен эч кандай тыйын алынбайт. Бул ишкана бара алабы, бара албайбы? Бул жерде Ош баягы суу чарба ишканасы да, Горвода каналдагы ошондой аткарат. Бюджеттен каржыланбайт да. Маселе мында да, ошол юридикалык жак юстициядан кандай каттоодон өтсө, эгерде муниципалдык же болбосо мамлекеттик болуп каттоодон өтсө, анда ал ошо муниципалдык же мамлекеттик ишкана болуп эсептелинет. Ал жерде сөзсүз түрдө бюджети ошол жергиликтүү кеңеш тарабынан каралып, бекитилип жылына. Ал муниципалдык ишкана болгондуктан конфликт интересов болуп калат. Анын башчысын ошол айыл өкмөтү же болбосо шаардын мэри дайындайт. Ошондуктан эртеси күнү келип кайра жетекчисине подотчетный болуп калбасы үчүн боло албайт дегенбиз да. Мен дагы сизге мындай түшүндүрүп айтайынчы. Ал жерде мисалы үчүн мен иштеп жүрдүм да, биздин бюджетти эч кандай депутаттар бекитпейт. Өзүбүз эле ошол жылда мисалы үчүн канча абонент болсо ошолор иштелип чыгат. Анан болгону тарифибизди бекитип алабыз. Тарифти бул жака келип энергетика министринин астындагы картектен бекиттирип кетебиз. Болгону ушул. Ал эми анын негизинде биз элдерге жылуулукту сатабыз, кайра аны алып, ошол эле нерсени каражаттарды ал жака колдонобуз. Мындайча айтканда өзүн өзү карап элдерге кызмат көрсөтүү. Бюджетти мисалы үчүн ошо түшкөн акчаларынан эч кандай. Болгону калк гана берет. Туура. Кызмат гана көрсөтөбүз, болду. Мен бир кошумча айтып кетейин. Жакында мыйзам кабыл алып бериңиздер да, мына Бишкектин ТЭЦин Бишкекке өткөзүп берүү боюнча. Ошон менен мыйзамга өзгөрүү кирди дагы, жерлерде ошо жылуулуктун баары жергиликтүү өз алдынча башкарууга өтүп атат жаңыдан. Ошондуктан бүгүнкү күндө алар дагы муниципалдык ишкана болуп калат да. Туура. Ошондуктан жана сиз айтып аткан буга чейин мыйзам кабыл алынганга чейин ошондой болчу. Эми өзгөрүп кетти да. Ошо айтайын дегеним, бүгүнкү күндө муниципалдык мисалы үчүн өзүн өзү каржылаган ишкананын жетекчилери убактылуу жумушун тапшырып катышса болобу? Ошондо болот да мыйзам боюнча. Себеби бюджеттен эч кандай көз каранды болбой атат да. Мыйзам боюнча жашы 21ге жеткен орто билимдүү адамдардын баары катыша алат. Бирок депутат болгондон кийин же депутаттыгын тандаш керек, же ишин тандаш керек деген сөз. Жок, мен кошумча салып коеюнчу. Мындай да, сиз айткан жагдай мындай. Туура, алар өзүн каржылайт, өзүнүн бюджети бар.
Бирок мындай нерсе бар да, ал мэр менен назначение болуп атпайбы? Эртең мэр ал колунда депутат болсо, ал өзүн назначать этип атса, сен эртең менин отчетум келет, менин отчетум жакшы деп айтып кой. Эртең мени критикалаба, эртең менин жөнүндө сүйлөбө деп мэр үстөмдүк кылат. Бул жагын да карап коюшубуз керек да. Не обязательно барып эле финансыга такалыпчы. А мэрдин прямой назначение жагы дагы бар да. Эгерде ал өзүн назначить этип атса, анан кайра эле ал депутат аны бир да критикалай албайт да, бир дагы сөзүн айта албайт да, озун да чалбай калат да. Ушул нерселерди эске алдык да. Эми дагы мыйзам өзгөртөбүз. Туура көрсөңүз кийинкиде да карап көрөлү, бирок азыр шашылыш түрдө келатабыз, ушуну колдоп бериңизди суранабыз. Мен айтайын деген жок, колдойм, туура. Бирок сиз дагы бир жолу неме кылсаңыз, наоборот, ушул муниципалдык ишканалардан келсе, ошол өзүн өзү каржылаган. Ал жерде ошол шаардын ичинен көйгөйдү бирип, негизинен жардамды наоборот көбүрөөк берет. Маселелер көбүрөөк көтөрүлөт и тезирээк чечилет. Бүгүнкү ар жерде ар кандай ситуациялар болбойт демекчимин да. Рахмат.